Жайыл районунун Талды Булак айыл аймагында 2741 адам жашайт. Аймактагы таза суу менен камсыздоо боюнча инфраструктурасы совет мезгилинде курулуп, калкты толук кандуу таза суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетпей келет. Ошол себептен Бөксө жол, Кайырма жана Бекитай айылдары өкмөт жана Дүйнөлүк банктын колдоосу менен коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан ишке ашырылган айылды таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында суу менен камсыз кылуучу жаңы системалар курулуп, оңдоп түзүлө турган айылдардын катарына киргизилген. Долбоордун жалпы суммасы 64 миллион. 64 миллиондун ичинде ошол 3 айылдын таза суу программасы азыркы күндө кирип жатат. Кайрыма айылы азыр уже бүттүп, Бөксө жол айылында иштер жүрүп жатат. Ар бир үйгө суу киргизүү, ар бир үйгө азыр эми жаңы шарттар менен ошо счетчик коюлат. Долбоордун алкагында мектептердеги санитардык объектилерди оңдоп түздөө жана куруу иштери да каралган. Канат Дербишев атындагы Талды Булак орто мектебинин ички дааратканасы 1 миллион 900 миң сомго оңдоп түзөлгөн. Аталган мектепте көп жылдар бою суу маселеси көйгөй жаратып келген. Окуучулар класстарды жууганга арыктан суу ташычу. Эми минтип суу көйгөйү чечилип, санитариялык шарттары жакшырганы турат. Суу маселеси аябай көйгөй болуп, арыктан суу ташып, балдарыбыз полду жууганда, техперсонал полду жууганда арыктан суу ташып келип жуушчу эле. Анткени ал жакта суу кышында аябай эле маселе жаратат, көйгөй болот. Анткени карды эритип дагы чакаларга полдорду жууган кездер да болгон да. Эми Кудай буйрса, мынакей Арестин жардамы менен азыр жаңы заманбап дааратканалар салынып, бизге окуучуларга аябай эле жакшы шарт түзүлүп атат. Талды Булак айыл аймагындагы балдар бакчасы дагы таза суу менен камсыздалып, бардык шарттары жакшыртылган. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнүнө карата мындагы бөбөктөргө тазалыкты сактоо эрежелери боюнча ачык сабактар өтүлдү. Тарбиячылар жаш балдарга колду таза жуу менен көптөгөн оорулардын алдын алууга болоорун айтып үйрөтүштү. Бала бакчада балдардын гигиенасын таза кармашыбыз керек. Балдардын кол жуусун көзөмөлгө алып турабыз. Колду таза жуулбаса, тырмактардын ичи кир болсо, балдарга ар кандай оорулар жугушу мүмкүн. Сарык оорусу бар, дагы толтур оорулар бар. Ошолордун баарын алдын алыш үчүн биз колдун жуусун катуу көзөмөлгө алабыз. Суу салып атат. Душ таза. Жайыл районундагы Талды Булак айылынын тургуну Нургүл Айтыкулова жаңы курган үйүнө таза суу киргизип кубанып турган чагы. Ал айылды таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында субсидия алып, санитариялык шарттарын жакшырткан. Долбоорго катышкандар $100 $300 чейинки кайтарымсыз жардам ала алышат. Ага айыл жеринде жашаган бардык каалоочулар катышса болот. Азыр биз өзүбүз көргөндөй, ушул азыркы кожолук ушул үй бүлө жакында $300 өзүнүн жардамын алмакчы. Себеби ошо үйүнүн ичине даараткана салды, сырткы даараткананы салды. Ушунун арты менен биз санитарияны, үйдүн ичинде санитарияны жакшыртуу, анын арты менен чоң глобалдуу ошол калктын саламаттыгын сактоо деген чоң глобалдуу теманы дагы ачык көрсөтүп жатабыз да. Бириккен Улуттар уюмунун билдирүүсүндө дүйнө калкынын 89% таза суу менен камсыз болду деген менен 800 миллион адам дагы деле кир суу ичүүгө аргасыз экени айтылат. Кыргызстанда дагы бул маселе өтө курч. Көйгөйдү чечүү үчүн 2000-жылдан бери Дүйнөлүк банктын колдоосу менен жүздөгөн айылдарга суу түтүктөр орнотулуп, миллиондогон калк таза суу менен камсыз болгон. Назира Бегалиева, Чыңгыз Сыдыков, УТРК Чүй.